10-cu makal. 10-cu makal. Algan eri jarasa, kara katın ak bolot, bakkan esi jarasa, güypül küçük sak bolot. Sonra eken be, biz emne vazir jakşı, han jakşı, ayal jakşı, er jakşı dep ele. Ayalдар деле күнөөлө үйрөбөз да бир үй бүлөгөчү. Унутпагыла, бактылуу үй бүлө эң биринчи орунда билимдүү атага муктаж. Ата билимдүү болмоюнча, ата акылман болмоюнча, ал үй бүлө өзүнөн өзү бактылуу болуп кетпейт. Аялды күнөөлөгөн токтоткула. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Аялы начар экен дабайкшы, ошон үчүн ажырашты. Балекетти жепсиңер, эркек начар ошон үчүн. Аялдарды күнөөлөй бербегиле. Эркек начар, эркек атала эси жок болуп атат. Эркек тиймен ажык, ыйлак, былтык болуп атат, ошон үчүн болуп атат. Ошондон эмне кылыш керек? Муну макалдан эркектер сабак алгыла. Алган эри жараса, кара катын ак болот. Эркекке байланыштуу ал. Кара катынды да ак кылат деген сөз бу. Эркекке байланыштуу. Берки макалды унуткула болду. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, унуткула болду бул макалды. Эркектер муну макалды жаттап алгыла. Алган эри жараса, кара катын ак болот, баккан эси жараса, күйпүл күчүк сак болот. Демек бактылуу үй бүлө биринчи билимдүү атага муктаж. Аялды күнөөлөгөн токтоткула эми. Анткеничи аялды багыш, аялды жедириш, аялды ичириш, аялды ооруп калса ден соолугун каратыш, аялды кийинтириш, мунун бардыгы эркектин вазифасы. Аялдын вазифасы эмес. Эркектин вазифасы. Эркектер аялыңды бага алсаң, жедире алсаң, ооруса ден соолугун каратасаң, ушулардын баарына чыдасаң үйлөн, болбосо бар эрге тийип кетсең дагы. Кополдосо айтайын ушуну. Ошондон урматтуу эркектер, биз эмне кылабыз? Аялды алып, сен жедирип атамбы, ичирип атамбы деп тигиге милдет кылып сүйлөп отурабыз. Болбойт мына бул нерсе. Эң жаманы аялын алып алып, кредит алып алып, кредитин аялын иштетип, аялына төлөтүп отурган моомда бир эркектер бар, эси жоктор бар. Ошондон болбойт. Келинди кулдай иштетип, керек болсо энесинин кредитинен бери төлөтүп аткан келинин иштетип аткан толтура үй бүлөлөрдү билем мен. Ошондон урматтуу эркектер, аялыңар Аллахтын аманаты. Пайгамбар азизим ушундай хадисте айтат. Аллахтын аманаты. Эгерде ар бир эркек ушул хадистин маанисине жеткенде, бир да аялы ыйлабайт эле, бир да балдар жетим калып сыздабайт эле. Ошондон эркектер аялыңарга менин аманатым деп мамиле кылгыла. Ал эми аялдар күйөөңөргө менин бейишим деп мамиле кылгыла. Пайгамбар азизим бир хадисинде айтат, эч кайсы аял күйөөсү ыраазы болмоюнча бейишке кире албайт дейт. Демек, аялдар күйөөңөргө менин бейишим деп мамиле кылгыла, эркектер аялыңарга менин аманатым деп мамиле кылгыла.